Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн кайрадан кыргыз адабият сабагы. Мен окутуучу Акжолтой Дүйшекеевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жазуу иштери. Анын ичинен дил баян. Дил баянды кантип жазабыз, ошол жөнүндө сабагыбыз болмокчу. Анда бүгүнкү сабагыбыз төмөнкүдөй максаттарды көздөйт. Жантөшевдин Каныбек романынын негизинде алган билимдерин жыйынтыктап, өз түшүнүктөрүн дил баян аркылуу бере алышат. Жазуу иштери жана алардын түрлөрү, аларды жазуудагы негизги талаптары, нормалары жөнүндө түшүнүп алышат. Сабаттуулукка туура жазуу, туура сүйлөөгө үйрөнүшөт. Эмесе балдар, сабагыбызды баштадык. Дил баян, жазуу иштери дегенде баарынан мурда жазуу деген эмне? Ошого көңүл буралы. Жазуу, жазмага ээ болуу бул адамзаттын акыл эмгегинин жемиши, ал түзгөн маданий дөөлөттөрдүн башакты болуп саналат. Жазуу иштеринин түрлөрү өтө эле көп. Алсак дил баян, баяндама, эссе, жат жазуу, ой толгоо жана башка сыяктуулар. Ошонун ичинен бүгүн дил баян деген кандай, ал кандай жазылат, ал эмнелерди камтыйт? Ошол жөнүндө кеңирээк маалымат алабыз. Дил баян бул адамдын жан дүйнөсүн козгоп, чыгармачылыгын ойготууга түрткү берген, дилден тилге түшүрүүгө кызмат кылган окуучунун чыгармачыл иши. Демек, дил баян балдар окуучунун чыгармачыл ишинин башаты болуп эсептелет экен. Дил баян эки тематикалык максатта жазылат. Биринчи адабий темада, экинчи эркин темада. Бул адабий темада жазылган дил баян ал кандай болот? Бул адабий темада жазылган дил баянда балдар силер окуган, таанышкан, белгилүү акын жазуучулардын авторлорунун чыгармаларынын негизинде жазылган дил баян болуп эсептелет. Силер өтүлгөн темалардын негизинде, ошол белгилүү акын жазуучулардын чыгармаларынын негизинде, белгилүү гана бир теманын негизинде гана ой жүгүртүп жазган ишиңер болот. Ал эми эркин темада жазылган дил баян болсо, бул темада ар бир окуучу өзүнүн теманы эркинче тандап, ой толгоосун кеңири каалагандай максатта бере алат. Муну эркин темадагы жазылган дил баян десек болот. Эми балдар, бул дил баян жазууда кандай талаптар коюлат, кандай негизги жоболор бар, ошолор жөнүндө эске салып алалы. Окуучунун чыгармачыл жазуу ишинин талаптары төмөндөгүдөй болуп эсептелет экен. Жазуу иши 3 негизги бөлүмдөн турат экен. Киришүү, негизги, мына корутунду бөлүмдөрдөн түзүлүшү керек экен. Ушул жазуу иши 3 бөлүмсүз түзүлүүгө болбойт. Киришүү бөлүм, негизги бөлүм, корутунду бөлүмдөн турат. Экинчи болсо, текстин мазмуну теманы ачып берүүгө тийиш. Үчүнчүсү болсо, текстте көркөм сөз каражаттары, факты материалдар, цитаталар ыктуу колдонулушу зарыл. Бул жерде кандай болот? Берилген темага карата көркөм сөз каражаттарын, метафора, метонимияларды колдонса болот, макал лакаптар, цитаталар, факты материалдарды ошол темага ылайыктап ыктуу гана колдонуш керек экен. Ошондой эле жазуу ишинде текстти таза, ал эми тамгалар элементи менен жазылышы талап кылынат. Жазуу ишинде көрсөтүлүүчү талаптар айтылды. Ал эми дил баяндын планы. Бул дил баяндын планы сөзсүз түрдө колдонулуучу эң негизги мазмундук маанисин түзөт. Плансыз дил баян жазуу мүмкүн эмес. Эми план деген бул дил баяндагы негизги ойду конкреттештирүүнүн каражаты жана бардык анализдик иштин жыйынтыгы болуп эсептелет. Плансыз жазылган дил баян системасыз, башаламан болуп, кээ бир ойлор улам кайталанып калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө план коюп алуу ыңгайлуу болуп эсептелет. Дил баяндын планына төмөндөгүдөй талаптар коюлат. План дил баяндын темасына ылайык болушу керек. План менен мазмуну далы келиш керек. План так түзүлүп, авторго туура багыт бере алышы
жардамчы жана көмөкчү ролду аткарышы керек. Дилбаяндын планынын түрлөрү дагы бар балдар эми. Дилбаяндын планы жөнөкөй жана татаал болуп эки бөлүккө бөлүнөт. Жөнөкөй планда жазылуучу маселелердин негизги гана бөлүктөрү камтылат. Ал эми татаал планда болсо ар бир негизги бөлүк майда темаларга ажыратылып, конкреттүү так кеңири көрсөтүлөт. Биз жогоруда балдар айтпадыкпы? Негизинен дилбаян 3 бөлүмдөн туруш керек деп. Негизги бөлүм, киришүү бөлүмү, негизги бөлүмү, корутунду бөлүмү деп. Мына ушул жөнөкөй планда, ушул жөнөкөй планбы, татаал планбы, ушул 3 бөлүмдөн камтылыш керек экен. Эми балдар, силер менен бүгүнкү айта турган, өтө турган кайсы теманын негизинде дилбаян жазууга машыгабыз? Силер Касымалы Жантөшевдин Каныбек романын 5 саат бою окуп, түшүнүп, кеңири маалыматтарды алдык. Эми ушул түшүнгөнүңөрдү жыйынтыктап, системалаштырып, дилбаян аркылуу теманы ким канчалык деңгээлде өздөштүрө алды, дилбаян аркылуу бере аласыңар. Эми дилбаянды жазууда негизинен план түзүүгө темамыз болсо белгилүү, темабыз Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы деп гана тема коюп коелу. Ал эми буга планды өзүңөр иштеп табасыңар. Силер кааласаңар жөнөкөй план түзгүлө, аңер кеңирирээк кылып, аны дагы көркөмдөп түзөбүз десеңер, татаал планды түзсөңөр болот. Мен силерге жогоруда жөнөкөй пландын үлгүсүн кетирип койдум. Биринчи план, жөнөкөй планда биринчи киришүү. Киришүүгө эмнелер жазылат? Киришүү бөлүмүнө негизинен ушул Каныбек романы кимге таанык, автору ким? Касымалы Жантөшев. Касымалы Жантөшевдин чыгармачылыгы, өмүр баянынан кыскача урунтуу гана нерселерин жазып, ишиңерди баштап аласыңар. Экинчи негизги бөлүм кете баштайт. Негизги бөлүмгө Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы, анын негизги мааниси, идеясы, каармандагы оң каармандар, терс каармандар жөнүндө жазсаңар болот. Үчүнчү корутунду. Корутундуга чыгарманын Кыргыз Совет адабиятында кандай орун дейледи, канча бөлүктөрдөн турду, кандай томдуктардан, канча жылдары чыкты деп бөлүм болуп, ошолор жөнүндө жазсаңар болот. Ошондой эле корутундуда корутунду бөлүгүндө өзүңөрдүн жеке чыгармага болгон оюңар, кандай силерге бул чыгарма эмне менен жакты, чыгарманын көркөмдүк деңгээли силерге жактыбы, өзүңөрдүн чыгарма боюнча жекече оюңарды келтирип корутунду чыгарасыңар. Ал эми силер өзүңөр татаалдаштырып, татаал план түзүп алсаңар болот. Ал ар бир бөлүгү кайра бөлүктөргө ажырайт, карап тургула. Биринчи киришүү болуп атпайбы? Татаал планда болсо, киришүү дегенден кийин кайра биринчи деп баштайсыңар. Касымалы Жантөшевдин өмүр жолунан кыскача кабар бересиңер. Ошол эле киришүүнүн экинчи бөлүгү Касымалы Жантөшев кыргыз прозасынын негиз салуучусу, прозаик катары кандай чыгармалар жараткан, ошолорду жазсаңар болот. Андан кийин экинчи бөлүм, негизги бөлүмгө өттүңөр да. Касымалы Жантөшевдин Каныбек романында эмне тема, идея, эмнеде? Андагы оң каармандар, терс каармандар, Каныбектин образы сыяктуу кетирсеңер болот. Ошондой эле ушул негизги бөлүккө бул романда айттык биз, макал лакаптардын энциклопедиясы деп абдан көп учурайт. Ошолдордон макал лакаптардан терип жазсаңар болот. Канчалык көркөмдүк күчү, деңгээли кандай чыгарманын жазсаңар болот. Ошондой эле андан кийин корутунду бөлүгү деп туруп, корутунду бөлүгүдө Касымалы Жантөшевдин Каныбек романынын Кыргыз Совет адабиятында алган орду деп анан өзүңөрдүн жеке оюңарды баса белгилеп, татаалдаштырган план түзсөңөр, оюңар дагы жеткиликтүү, жыйынтыктуу, системалуу болот. Өзүңөр каалагандай планды таап, же планды түзүлүп турат, же жөнөкөй планды, же татаал планды тандап алып, ишиңерди баштай берсеңер болот. Ошондой эле
Дил баян жазууда дагы титулдук бети негизги орунду ээлейт. Ал кандай жазылат? Мен силерге үлгүсүн кетирип койдум. Титулдук листте ар дайым абзацтан башталат. Көрдүңөрбү? Бишкек шаарынын дегенде абзацтан башталды. Ошондой эле номер 18 кесиптик лицейинин 1-курсунун П119 тайпасынын студенти Мамбетова Алтынайдын кыргыз адабиятынан жазган Дил баяны дегенден кийин эч качан бүткөндө чекит коюлбайт. Мына бул сабаттуулукка, мунун жазылышын эле, маанисине эле көңүл бурбастан, жазылышына дагы, сабаттуулугуна да көңүл бурабыз. Силердин жазган дил баяныңар кандай бааланат? Билесиңер, мурда да дил баян жазып жүрөбүз. 2 баа коюлат. 2 баа менен бирөөсү мазмунуна коюлат, экинчиси сабаттуулугуна. Мазмунуна болгондо айттык, чыгарманын силер канчалык теманы, маанисин, көркөмдүк деңгээлин, образдарды ачып бере алдыңар. Оюңар кандай жыйынтыктуубу, системалуубу, ошол боюнча мазмунуна 1 баа коюлат. Экинчи баа сабаттуулугуңарга. Силер кандай туура жаздыңар? Тамгалар түшүп калышы, тыныш белгилердин коюлушу, орфография, пунктациялык каталардын негизинде сабаттуулугуңарга 2 баа коюлат. Мына балдар, силер менен дил баян кандай жазыларын баардыгын талаптары, жоболору, үлгүсүн келтирдик. Эми ишиңерди баштап, дил баяныңарды жазып жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Баарыңарга ийгилик, эң жакшы деген бааларга жазууңарга тилектешмин.